Аз өмүрдүн ичинде амандашкын күнүгө, өлбөгөнгө табылат аздыр көптүр дүнүйө. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан сиздер менен Манас Чаңыры телеканалында Нарктуу коом долбоорунун энелер мектебинин турмуш сабактары менен кайрадан жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы адамдардын пастыгы. Ал эми бүгүнкү биздин сабагыбыздын лектору, баардыгыбызга бир жалпы бир сонун бир сабакты арнай турган эжекебиз Исакова Жийдебүбү нарктуу энелер мектебинин баяндамачысы, биздин ошол нарктуу элибиздин бир мыкты энеси Жийдебү эже бизде. Мейманда саламатсызбы эже? Куш келипсиз биздин студияга. Эми мынакей бүгүнкү тема мурунку темалардан дагы өзгөчөлөнүп, бул адамдардын пастыгы дейт да. Эми адам деген бул албетте бул кыйын түзүлүш, адам деген кандай татаалап барат, эмне бир кыйын тетиктерден куралат дейт эмеспи? Анан бүгүнкү тема жөнүндө айта кетсеңиз, бүгүн биз эмне жөнүндө сүйлөшөбүз мынакей кыздар менен? Арбагыла, аруу кыргыз элим. Бизде ошо адамдарда бир жаман сапат пастык болот да. Ал пастык бул экиге бөлүнөт. Жөнөкөй адамдардын пастыгы, анан деңгээлине жараша бийик адамдардын пастыгы болупчу. Бул пастык деген сөздүн өзү эле айтып тургандай, буга эмнелер кирет? Ач көздүк, көрө албастык, кайдыгерлик, ичи тардык жана ушул сыяктуу бир жаман сапаттар адамдын пастыкка алып келет. Жөнөкөй адамдардын пастыгы өзүнүн чөйрөсүнө канакей болот. Себеби дегенде ал жөнөкөй адамдын пастыгы үй бүлөсүнө, бала чакасына, ошондой эле ашып кетсе туугандарына айлана чөйрөсүндө болот. Ал көрө албастыкты жөнөкөй адам ойлойт, мен жакшы жасап атам деп. Бирок ошол пастык энеден балага, атадан дагы балага өтүп ошол улана берет. Бирөөгө көрө албастык кылсаң, мисалы үчүн тууганыңа көрө албастык кылсаң, ал эртеси күнү өзүңө тээрин дагы билбейт адам. Ошол жасаган ач көздүгүң, көрө албастыгың балаңа тээрин билбейт да, ал айлана чөйрөгө канакей тийиштүү. Ал эми даражасы бийик адамдардын пастыгы бул өтө коркунучтуу пастык. Себеби дегенде ал бүтүн элге тиет, бүтүн жерге тиет пастык. Мисалы үчүн көрө албас болсоң, ач көз болсоң, же болбосо ичиң тар болсо, ал элиңдин кыскасын айтканда элиңди бир шорго салып, же болбосо бир элиңди бейпайга алып келген адам болот да. Мисалы үчүн мына биздин өткөндөгү эле падышаларыбыздын пастыгынан элибиз эмне деген жабыр тартты. Канча адамдарыбыз курман болду, балдарыбыз. Аныбыз аз келгенсе бүт дүйнө жүзүнө ушундай бир жаман аттуу болуп калдык да. Бул пастыкты мисалы үчүн оңдосо болобу дегенде оңдосо болот. Ал үчүн адам өзүнүн ой толгоосун өзгөртүш керек. Ой толгоосун өзгөртүп, анан баргандан кийин ошону бир калыпка салыш керек. Ой толгоону кантип өзгөртөт дегенде, бул мына өзүң таза болуп, алдыңа бир жакшы максат коюп, анан ошонуга жетем деп умтулсаң, жакшы ойлорду ойлошуң керек. Мында бир максатка жетиш үчүн жаман ой менен максатка жетиш кыйын. Жетсе дагы ал күнүмдүк, ал деген түбөлүгү жок. Мисалы үчүн бирөөнүн бийлигин тартып алам десең, ал күнүмдүк. А ошо бийликке жетем деген киши оюн таза кармаш керек. Келечекке нурдуу, жарык, таза ой коюш керек, максат коюш керек да. Анан ошол баргандан кийин ою менен оңолуп, анан чоң ийгиликке жетет. Сөзүңүзгө алжыда ушу негизи биз оюбузду кантип тазаласак болот? Албетте бир ойду таза кармаш оңой эмес да, адам өзүнүн баягы дене түзүлүшүн мисалы жуунуп, тазаланып, таза кармоого мүмкүн экен да. Адамдын качан гана жан дүйнөсү жабырланганда, жан дүйнөсү качан гана кирдегенде, ал адамдан бир жакшылык күтпөсө дагы болот болуш керек. Деги эле биз могу өсүп келе жаткан жаштар, келечектин бир кыздары, келечектеги энелер өзүнүн бир жан дүйнөсүн кантип таза кармап алса болот? Бул ойду тазалаш үчүн бул
дилдеги ниет да. Дилиң таза болсо, ниет, пейилиң таза болсо, ошол барып, мына адамдын алкагында дил бар, анан пейил бар, ниет бар, анан көңүл бар да, ошол адамдын алкагы. Ошол адамды кармап турат. Ошон үчүн пейилди бузбаш керек, эң негизгисичи. Анан кийин ниетти түздөп коюш керек, жакшыгачы. Ачуу адамды эч качан жакшылыкка алып барбайт. Адамда ачуу бар да, ачуу ички ачуу, анан сырткы ачуу деп эсептелинет. Ошо сырткы ачуу жанагы көрө албастык тигилер булар. А ички ачуу, ички ачуу. А сырткы ачуу болсо ичимдик. Мисалы үчүн жанагы спирт ичимдиктерин ичет, тамеки тартат, наркомандар, булар сырткы ачуу. Булар деген ошо сырткы ачууну кабыл алгандан кийин адам өзүн өзү башкара албай калат. Анын ою да чачырайт, тазаланбайт. Ошон үчүн адам өзүнүн денесин таза кармаш керек. Сырткы ачуудан адам өзүнүн денесин таза кармаш керек. Анан кийин ошол келечекте ойду, мисалы үчүн силер жашсыңар, окуп атасыңар. Ошо ойду кантип ойлошуңар керек тазалаш үчүнчү, дилиңерге эмне деп салышыңар керек дегенде, ушуну жакшы окуп бүтсөм, анан жакшы кызматка орношсом депчи ойлошуңар. Таза келечектеги ойду таза нукка койгула да. Себеби силер ойлойт кээ бирөөлөрчү, мен окуп бүтсөм, анан тиги таанышым тиги ишке орноштуруп койсо, анан окуп бүтсөм, тайкем тигиреки кызмат алып берсе, же болсо байкем орноштуруп койсо депчи. Бул иш, бул таза эмес ой. Бирөөдөн үмүт, бирөөгө көз каранды болуп, бирөөгө салакасын тийгизген ой, бул таза эмес ой. Ошон үчүн жана оюңарды таза кармагыла, ойду өзгөрткүлө дегенде өзүңөргө ишенишиңер керек. Мен ушуну жакшы окуп бүтөйүн. Анан келечекте бир жакшы адис болоюн, элге пайдам тийсин. Ошол эле барган жеримди дагы, бала бакырамды дагы өзүм эч кимге муктаж болбой ошолорду тарбиялап өстүрүп алайын деген таза ой коюш керек да. Ошол дилге түшөт, дитке түшөт. Анан ошол ой багылып отуруп, анан кийин ошол аткарылат. Жакшы, чындыгында ошол өзгөртөм десең ааламды өзүңдөн башта кадамды дейт. Биздин ошо кыздардын суроолору пайда болду болуш керек. Сонун бир маек болуп жатат. Адам канчалык бийиктикке жетишем десе, канчалык ийгиликтерди багынтам десе, бийик койгон максатка жетем десе, ал албетте оюн оңдошу керек экен. Кыздардын кандай суроолору бар? Айтсаңыз ушул куракка келгенге чейин менин оюмча аябай көп тажрыйбалар топтосоңуз керек. Айтсаңыз ушул азыркы жаштар менен мурунку убакка чейин бир 10 жыл мурдагы жаштардын айырмасында пасттыктын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Башкача айтканда, жаштар азыр ыймандуураакпы же болбосо пасттык көбүрөөк учурап жатабы? Ошону билгим келип жатканда. Туура кызым. Айырмасы асма менен жердей болуп калды азыркы убактачы. Себеби дегенде бууреки бизди ааламдашуу өтө пасттык алып барып койду. Себеби акчага байлап койду. Жашты дагы, карыны дагы. Акчаң болсо жашайсың, акчаң болбосо өлөсүң дегенге чейин алып барып койду. Анан акча табам деп эле баягы жаштар өзүнүн келечегин ойлобой калышты, акчаны эле ойлоп калышты. Ошон үчүн паст болуп түшүп кетти да, жанагы жогорудагы айтылгандай, мен айтат кээ бирөөсүчү, окуйн эле дейм, окуп бүткөндөн мен деген тиякта кыршам жок деп коет. Жумуш табылбайт. Жумуш табылбайт, таанышым жок. Мага эмнеге кереги бар дейт. Анын келечегинде анын чоң касиети бар, жөндөмү бар. Мисалы үчүн иш кылгангабы, аш кылгангабычы, ошону кое албай атат алдыгыначы, максат кылып кое албай атат. Себеби жанагындай акчага байлап койгондуктан. Дагы кандай суроолор бар? Чындыгында ошо биз баягы азыркы заманда ааламдашуунун доорунда өзүбүздү жоготуунун алдында туруп атабыз да. Баардык нерсе акча менен байланыштуу деп, жана негизи эле ойду тазартыш керек экен, эң башкысы. Сизде кандай суроо бар? Менде бул суроо бул оюбузду тазартуунун алдында биз өзүбүздү таза алышыбыз керек деп атпайсызбы? Ошого сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан колдонуп бизге кандай кеңештерди айта аласыз? Ойду кантип тазартыш керек, Мисалы үчүн мен эми ушул жашка келдим да өйдө төмөн болду дегендейчи, мен ошого чөгүп кетпешим керек. Сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Бүттү деп
өзүңдү таштап салбашың керек да. Мисалы мен ооруп калдым деп кой. Ооруп калдым, мен өлөт экенмин деп ойлобошум керек да. Мен айыгамын ошол экенден. Ушуну жеңемин. Мен ошол дары ичемби, доктурга көрүнөмбү, же кыргызча дарыланамбы дегенде ишенич аябай күчтүү болуш керек да, бул көкүрөктөчү. Адамдын ишеничи көкүрөгүндө күчтүү болсо, ошол максатына жетет, ой тазаланат. Же болбосо башка эле силерден бир сабактан экзаменден кулап калдыңар деп койчу. Бүттү, тиги эжекем мени экинчи карабайт, бүттү, мен калдым дебей, кайра тырышып, мен деген ушуну тапшырамын. Максат коюш керек алдыңа. Мен ушуну окуп билемин, эмне үчүн билбеймин деп ошондой максатыңды жогору бийик койсоң, албетте сенин оюң тазаланат, жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге ээ болосуң, кызым. Анан ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин энелер мектебинин турмуш сабактарынын берүүсүндө дагы биз ошо лекторубуз менен катар эле биздин мектептин дагы психологу, эксперти бар, ал биздин кенже эжекебиз. Бүгүнкү темага да карайсың, бир айта турган маалыматтарыңыз бар болуш керек, Туура, апа өтө жакшы теманы козголуп отурат бүгүнкү күндө. Психология илиминде психологиялык комплекс деген бар. Ошол комплекс эки түргө бөлүнөт да. Физиологиялык өксүк, анан социалдык өксүк депчи. Физиологиялык өксүктө бул адамдын төрөлгөндө кемчилик төрөлүшү, баягы аксак басышы, кекештенип сүйлөшүү да ушул сыяктуулар кирет да. Ал эми социалдык өксүктөргө бул адамдардын өзүнүн билими, илими жоктугу, одоно сүйлөшүү, тартипсиздиктери кирет да. Ошол нерсенин социалдык өксүктөрдү толуктан эки жолу бар. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жана апа айткандай, кээ бир жакшы адамдын илимдүү, билимдүү, жакшы иш кылган адамдарды ошого жете албаган адамдар көрө албастык кылат дагы, аны ушактоо, ошонун жаман жагын алып чыгуу менен ошого теңелгиси келет да. Ал эми жакшы жак менен өзүнүн жолу биздин улуу адамдар болгондо, мисалы үчүн Ленин деп Наполеонду ким билбейт да? Ошолор өзү бою кичинекей адамдар болуп төрөлгөн, ошол өксүк жагын толуктоо үчүн өзүн улуу адам болом деген максатты коюшкан дагы, бирөө саясий жактан өзүнүн карьерасын түзүү менен улуу адамдыкка жеткен, Наполеон болсо аскердик карьерасын жасоо менен өзүнүн улуу адам катары дүйнөгө белгилүү адамдардан болуп калышкан. Ал эми азыр студент болгондон кийин бул айыл жеринде окуп келген студенттер менен шаарда окуган студенттердин өтө айырмасы болот да. Аны айылдан келген адамдар, студенттер ошолорду карап, ошолорго карап түстөнгүсү, ошолордо болуп түстөлгүсү келет дагы, ошондо кийингиси келет дагы. Биринчи курска келгенде аябай аракеттенип, ошо аракет кылып башташат да. Анткени социалдык өксүк болуп атат да. Анан биринчи курста ошентип кадам жасайт дагы, түстөлө баштайт. Ал эми экинчи курста ошо теңелип калат. Жакшы окуп, кийим кийүү жагын оңдоп дегендейчи. Алып жүрүүсү алып жүрүүсүн ошолорго шаардын эмесине теңеле башташат. Ал эми 4-5 курска келгенде ошол шаардык жашаган студент балдарга, кыздардан алар өтө айырмаланып, алардын дагы астыгы озуп, өзүнүн таланттуулугун, өзүнүн лидер болуп чыга келишет да. Муну менен эмнени айткым келет? Ар бир адам өзүндө болуп аткан нерсени айлана чөйрөгө карап жакшы жакка өссө болот деген нерсени айткым келет. Ал үчүн адам окуш керек, билим алыш керек. Ошондой эле, ошол менен кошумча интернет деген жакшы нерсе бар. Ошол жактан руханий сабактарды, улуу ушундай апаларды жакшы нерседе көп катышып, өздөрүнүн баягы социалдык өксүктөрүн толтуруп турса, өтө чыгаан, өтө жакшы жаштардан болуп өсүп кетесиздер. Рахмат, кенже эжеке. Сонун бир жүрөктөн чыккан асыл кеп болду окшойт. Чындыгында эле 5 кол тең эмес дейт, баардык адам бул баягы идеалдуу болуп адам төрөлбөйт экен да, адам бара-бара ошол көч бара-бара түзөлөт демекчи. Адам дагы өзүнүн бир кемчилик жактарын ошол баягы бара-бара көз канагат дейт эмеспи? Ошол улуулардан кеп угуп отуруп, турмуштун бир сабактарына чың алып, турмуштун мектебинен бышып отуруп, анан өнүгөт экен, өсөт экен. Кыздар, кандай суроолор бар? Адамдардын пасттыгы жөнүндө, адам кандай болот, адам пас болбошубуз керек, биз турмуштун сыноолоруна биз кантип даяр болушубуз керек? Ким билет, алдыда турмуш эмнени гана бизге дайындаган? Бергиңиз. Эске дагы бир суроом бар эле. Бул мисалы үчүн мен
төрт тараптуу келишкен адам жок деп айтып келет эмеспизби? Эгерде мен бир адамды көрдүм дейли да, ал пасттык кылганын мен көрүп жатам. Ага барып ал жөнүндө айтсам, ал өз мойнуна калбайт да. Мындай адамдын өзүнө кабылдоосу аябай начар адам болсо, ошо кантип жеткизсем болот, кантип ошону кемчиликтерин айтып, кантип ошого жеткизип жардам бере алсам болот сиздин оюңузча? Эми адам дайым эле сынды туура кабыл албайт. Аны кабыл алдырыш үчүн ошол эки акыл айткан киши өзү үлгүлүү адам болуш керек да. Анан үлгүлүү адам болуп туруп, анан кийин акыл айтса, ошол сиңимдүү, жугумдуу болот. Анан жанагы атасы ичип алып, анан кийин баласын ичпе десе, ал жукпайт да, өзү деле ичип атпайбы, атам деле ичип атпайбы деген сыяктуу болуп атпайбы. Тартпагының деп өзү тартып туруп айтса, ал жукпайт, сиңбейт. Ошон үчүн кыздарым, силер эң биринчи пасттыкты жоюш үчүн жанагы азыркы жаштар бири-бирине келеке сөздү көп айтат. Тамаша деп айтышат, бирок келеке сөздү көп айтышат. Анан ошол экинде бир кемчилигин баса айта берсең, ал күчөп ырыбай берет. Четиндегилер айтат, ал ошондой деп. Анан ал ошодо өзү дагы, мен ушундай эмесминби? Мен билбеймин да. Менин колумдан келбейт деген ойду багып, ошол жанагы дилине түшүп калат дагы, ошол деңгээлге чөгүп кетет. Себеби кыздар бири-бирин кемсинтпеш керек. Өзүң эң биринчи өзүңдү кемситпе. Менин колумдан келбейт, мен билбеймин, менин акылым жетпейт деген сөздү айтпагыла. Мен ошону билишим керек, мен ошону түшүнүшүм керек, мен ошону үйрөнүшүм керек деп далалат кылыш керек да. Анан жакындарыңарга дагы ал байкуш тигиндей, ал байкуш мындай депчи айтпаш керек да, сындырбаш керек. Ал ошол жанагы сөз кайра айтыла берип, ошону ошондой акыбалга жеткирип коет. Анан келечекте дагы, келечекти көп силердин алдыда, турмуштачы, келечегиңер алдыда, кыздарымчы. Жакшы тилекти көп ойлогула. Мен ушуга жетемин депчи. Кудайым баарын берет. Эмне тилесеңер, ошонун баарын берет Кудай Таалам. Ошон үчүн силер асыл тилекти, бийик тилекти, жакшы тилекти тиленип жүрсөңөр, ошону Кудайым берет. Эч качан кемсинтпегиле, кемсинбегиле. Эң жакшы, эч качан кемсинтпегиле жана эч качан кемсинбегиле дедиңиз. Ушуну кичине дагы тактап бир толугураак түшүндүрө кетсеңиз. Аябай сонун сөз болду да ошо. Ошо мына кемсинткенде, мисалы үчүн бизде Союз убактысында илгери келиндер кайната, кайненесин, кайнагаларын улуу кишилерди тергеген, Анан тергегенде бай экем, бий акем, хан акем деп мындай жогору даражасын көтөрүп тергеген. Кийин Союз убактысында эмне болуп кетти? Сокур акем, чоло акем, төкөр акем. Ооба. Ошонун азыркы силердин сөз менен айтканда энергиясы ошого барып сиңип жугуп атпайбы? Керек болсо уйдун сүтү калбай калса дагы уюм байып кетиптир дечи, энелерчи. Эч качан сүтүбүз жок калчу эмес деп айтчу эмес да. Анан ал бул деген жогору көтөрүш керек адам өзүнчү. Өзүн жогору, бул мактанч эмес. Бул өзүн элди дагы, өзүнүн айлана чөйрөсүн дагы өйдө көтөрүп, ошо келечекке умтулуу. Ошон үчүн жана өзүң кемсинбегиниң, бирөөнү кемсинтпегиниң деген ошол. Жакшы, сонун омоктуу ойлор, маанилүү маек болуп атат. Анан деги эле ушу биздин үй бүлөдө да, мисалы баарыбыздын үй бүлөбүздө ушул баланы кичинекей кезден баштап бир катуу тартипте кармайбыз деп эле. Жок, сен андай кылба, сен андай эмессиң. Сен мисалы бөлөк бирөөнүн баласына теңсиңби, сен ага жете албайсың деп кичинекей баланын бир аң сезиминин баягы калтырып коюшат болуш керек да. Ал эми сиз өзүңүз ушу үй бүлөдө балдарды кантип тарбияладыңыз? Же аябай бир мактап, сен да ханыша болосуң, сен хан болосуң деп өстүрдүңүзбү? Же болбосо жок, сен андай кылба деп өстүрдүңүзбү? Ошол делеги замандын агымына жараша жанагыреки адам дагы өзгөрөт да, 50 жылда эл жаңы дейт да. Анан ошо 50 жылда эл жаңы дегенде жанагы жаман сапат, жаман агымдар агып ошол жуккан үчүн жанагы төрөлгөн балдарды, мисалы үчүн илгеркилер жолборсум, илбирсим, арстаным деп эркелетчү да.
азыркылар болсо итим, мышыгым, күчүгүм дейт да. Же болбосо тентегим, акмагым деп ушундай бир жаман сөздөр менен эркелетет да. Сөзүңүзгө аралашып, ошондо эле пасттык пайда болуп атат да, демек. Ошондо эле тигинин эмесине сиңип атат, дили дитине сиңип атат. Кулагына сиңирет болуш керек. Кулагына, көкүрөгүндө калып атат, мээсинде калып атат, анан ошол экил барып анан күчөп ырбап кетип атат да. Жара, бул деген дилдеги жара. Дилдеги жара. Адам деген айтып атпайбы? Уядан учкан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деп атат. Ал кулагына ошол сөз сиңип отуруп, анан аягында ошол акыбалга жетип калып атат. Илгеркилер жаш баланы деген терметкенде деген жанагы бешикти терметкенде дагы энелерибиз деген ырдап, жакшынакай сөздөрүн айтып, каалоо тилектерин айтып, анан ырдап уктатчу да. Азыркылар музыканы даңкылдатып коюп атышат, анан жанагы өлтүргөндөрдү, атышкандарды көрүшөт. Анан ошол адамдын эмесине калыптанат дагы, сиңет. Анан ал сөзсүз түрдө ач көз болот, ал мындай эгоист болот. Силерче айтканда мындай бир өзүмчүл болот да. Өзүм, меники. Мен ошентип жанагындай болуп жетишим керек дейт. Анан ошол барып пасттыкка кетет. А сиз кандай кылып тарбияладыңыз балдарды? Мен бизде эми союз убактысында тарбияладык. Көпчүлүгүндө мен баланын жанында аз болдум. Себеби дегенде бала акчага бердик да. Иштин аркасынан баягы круглосуточный деп ошол жакта болдук, аз болдук да. Анан аз болгон менен бирок мен балдарыма антип жанагындай жаман сөздөрдү айтчу эмесмин. Себеби менин кайненем, менин энем өзү айтчу. Эч качан балаңды жаман айтып урушпа. Керек болсо өлүм көрөйүн деп айтпаганың дейчү. Себеби өлүм көрөйүн деген бул каргыш. Ооба да. Каргыш. Айланайын, баласынын энесин өлүм көргөн жакшыбы? Деп ошончу да. Эч качан сен бобу далы башка дал ортого чаппа дечү. Эми бала тентек кылат, антет мынтет. Анан тентек кылганда сен ошондо деген бир чыбыкты камдап алганың дагы чыбык менен бутка чап. Ал деген тызылдатып атыштырат. Анан ал эчтеке болбойт, сынып кетпейт. Эчтеке болбойт деп ошончу да. А сен колуң менен зүк кеттирип алып немеге дал ортого муштасаң, ал өзөрүп калат. Жүлүнү үзүлүп кетиши мүмкүн. Же болбосо башы тигиреки оорукчан болуп калышы мүмкүн. Алар билчү экен да, жаш баланчы жанагы сотрясение болуп калбасын деп аячы экен да, азыркыча айткандачы. Биз ошо азыркы жаштар деген жанагы телевизорду темелерди көрүп, даже энелер деле балдарын деген башка ушундай бир катуу чабат, тоголонуп кетишет. Бул болбойт, антип уруп, согуп, катуу сөз менен тарбиялаган бала теги кийинкиси жакшы болбой калат экен. Канчалык баягы балага мээрим төксөң, ал караганда дагы ошол ата энеге бала ошо жок мээрим төгөт болуш керек, Ошондой мээрим менен төгүлүш керек. Ошол мээримдүү өскөн бала бир жаманчылык болуп калса дагы жүрөгү ооруп, ошо кандай бир аракет жасап энесинеби, атасынабы, бир тууганынабы же болбосо туугандарынабы жардам бергиси келет. А жанагындай катуу тарбияда өскөн эмелер, мен деле ушинткен болчумун, эчтеке болбойт, уруп коюптур да, тигинтип калыптыр да деп, ал кайдыгер болуп өсөт. Мерес болуп, кайдыгер болуп өсөт ушул бала. Жакшы. Анан кенжежеке айтсаңыз, сиз баягы ушул көптөн бери балдар менен ушу мектеп курагындагы окуучулар менен иштешип жатасыз. Анан деги эле баягы иштешип ошол казанда кайнап жүрөсүз да. Анан сиз бизден да жакшы билесиз да. Анан ушул азыркы окуучуларда эмнеден улам пасттык келип атат? Мисалы, кээ бир окуучулар, кээ бир эжейлерин өчөшүп окубай койгон окуучулар болот. Анан ушул окуучулардан пасттыкты көрөсүзбү сиз? Ошо окуучулук кезде эле башталат болуш керек, бул пасттык. Эми пасттык деген бул окуучулардан баягы уядан эмнени көрсө ошону алат дегендей сөз бар да, кыргызда макалы. Бул туура да. Баягы ата энесинин бири-бирине кылган мамилеси, жолдошторуна кылган мамилеси, ошолу барып бала анан өзүнө кылган мамилеси аркылуу сиңирип алат дагы, ошону эле бала улантып кетет. Кандай мамиле кылышты? Сөксүз сөгүнөт, ошо класс мектепке барып сөгүнөт. Эгер сылык сыпа сүйлөнгөн үй бүлөнүн баласы ошо мектепте деле, айлана чөйрөсүндө деле кичпейирлик мамиле менен сылык сыпа мамилеге үйрөнөт. Негизгиси ошол үй бүлөдөн эле кылган. Анан
бир жагынан айлана чөйрөсүндөгү балдар да өтө чоң таасир этет балдарга. Балдардын ошо кошо курбузу болобу кыздардын дос баласы балдардын эркек балдардын ошо топтогу бир 4-5 бала ошонун жүргөн жүрүшү, турган турушу, сүйлөгөн сөзү дагы бала өттү. Баягы ата энеден дагы ошо дос балдарынын таасири өтө чоң болот. Чөйрөсү өтө чоң таасир берет да. Ошол жаман балдардын катарына кошулган баланын аң сезими ошол нерсени сиңирип алып үйүнө барып сактаса да бир убакта чыгып кетет дагы, ата энеси байкап калса, ошо жолдош балдары менен, курбулары менен тез сүйлөшүп, ким экенин билип туруш керек. Анын ата эне, анын балдары менен жакындан тарбияланып сүйлөшүп туруш керек. Туура айтасың, биз азыр 68 гимназия Алыкул Осмон мектебине барып жатабыз. Ошол жердеги ата энелер менен окуучулардын бирдикте ушундай бир сабактарыбыз, баяндамачы эжекелерибизди алып барып өткөрүүдөбүз. Ошондо аябай ыраазычылык билдирип атышат. Биз билбеген, ата энелер билбеген нерсе бар болуш керек да. Анан көңүлгө албаган, билипсек да көңүл албаган чоң нерселерди бизге айтып бердиңиздер, баяндап бердиңиздер деген көп ыраазычылыктан билдирип атышат. Анан ата энелерин дале болсо баягы көрүп тиричилик деп коебуз. Ошондон арыла албай балдарыбызга билим бербей келебиз. Ушундай айта кетер элем, эгер көрүп отурушса, ушундай жакшы нерселер болуп атканда жумуштарыңыздардан бир убакыт саатыңыздарды таап барып катышсаңыздар, ал өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, айлана чөйрөңүзгө, ошо балдарыбызга да чоң таасирин берет эле деп айтып кетким келет. Андан тышкары баягы эркек балдардын дагы тарбиялоодо тарбиясы өтө аксап келет. Анткени аталары, апалары күндүз кой беребиз дагы, кечинде сабагың кандай болуп атабы, жакшы окуп атасыңбы, канчага алып келдиң деп суроо менен эле чектелип калып атабыз да. Ушул балдарга мен эмнени билем, өзүбүз өспөсөк балдарыбызга эмнени беребиз деп айткым келет. Ал үчүн ата эне кайсы мектептен болобу, интернеттен болобу, кыргыздын эле каада салттарынан ата энеден уланып келаткан учуктарын баягы өзүнө сиңирип алып, ошону балага айтып берүү менен гана тарбиялайт экенбиз. Тышта интернеттен алган бул жакшы нерсе, бирок биз өзүбүздүн менталитетибиз бар да, өзүбүздүн каада салтыбыз бар, өзүбүздүн жазылбаган мыйзамдарыбыз бар. Ошону өзүбүздө үйрөнүп алсак, билбесек, үйрөнүүнүн, сурануунун эч уяту жок. Ошону үйрөнүп алып эле өздөштүрүп, анан келечек муундарыбызга, балдарыбызга, уулдарыбызга, айлана чөйрөбүзгө узата билсек, бул өзүбүздүн кыргыз экенибиздин, мекени үчүн, жер үчүн күйгөндүгүбүздүн белгиси деп айтып кетер элем. Ошондон өксүбөйлү паска тартуунун бир жери жана бүгүнкү темага байланыштуу. Ошол адам өзү өспөсө, өзү билбесе, ал көрүп албастык кылат, иштарды кылат. Анан өзү менен бирге айлана чөйрөсүн кошо булгайт да. Ошол эмнеге алып келет? Бир жашоодо болгон бир жара, бир ооруну пайда кылат ал нерсечи. Анткени өзү менен кошо дабырөөнү оорутат. Ооруга жугат дегендейчи. Ошон үчүн ошондон арылуу ар бир адам билим алыш керек, үйрөнүш керек, өсүш керек. Ошо менен гана биз адамбыз. Анан карыбы, жашпы бул айырмасы жок. Мен болду да, мен ошо орто жаш болуп калдым, мен карып калдым да дебеш керек. Кайсы жаш болсо дагы ойготсо болот, ойлонсо болот, өзүн жогору көтөрсө болот. Мына биздин деле апаларыбыз үйдө отуруп калган жок. Элге билгенибизди, элге ушу келечек муундарга узаталы, ушулар үйрөнүп калсын, айтып калалы деп демине дем көчүрүп кайра жашарып атышат апаларыбыз. Ошону менен жаштардан энергия алат да чындыгында. Анткени адам канчалык билгенин узаткан сайын, улам билгиси келип, айткысы келип, улам үйрөнгүсү келип калат да. Ошон үчүн апалар, көрүүчүлөр, сиздерге суранарым, билгениңиздер болсо, бизде WhatsApp'тар иштеп жатат, сурооңуздар менен эгер кайрылсаңыздар болот. Келип ушу жерден мен дагы элге айта турган сөзүм бар эле, ушуну жеткизет элем десеңиздер, апалар келиңиздер, катарыбызды толуктаңыздар. Сиздерди күтөбүз.
Жакшы, чындыгында эле апа, алтынды бөлүшкөн сайын азаят, ал эми акылды бөлүшкөн сайын баягы көбөйөт дейт эмеспи? Анакей кыздардын кандай суроолору бар? Сизге суроо берейин дедим эле. Бул деген адамдар деген азыркы коомдо, биздин коомдо бирөөнүн баласы туура эмес иш кылса, анын ата энесине жетет да. Жетсе ата энеси алардын ата энеси мынтип айтат да, кайдыгерлик карашат. Заман өзү күнөөлүү. Заман ушундай болуп калды дейт. Ал сиз ушуга кандай карайсыз? Заман күнөөлүүбү же ошол ошондой кылып айтып аткан, кайдыгер карап аткан ата эне күнөөлүүбү? Эч качан мында заман күнөөлүү эмес. Заман ордунда эле турат, кышы жай болуп элечи. Адам өзү күнөөлүү, ошолчу. Кайдыгер ошол кайдыгер ата өзү күнөөлүү. Баласы үйүндө жакшынакай тартиптүү болгондо деле жанагындай сырткы чөйрөнүн таасирлери аркылуу бир жаман апаска кетип баратканы сөзсүз түрдө билинет. Адам өзгөрөт. Ой өзгөрөт, анан кылган иши өзгөрөт, жүргөн туруму өзгөрөт дегендейчи. Ошол убакта сөзсүз түрдө ата энеси көзөмөлгө алыш керек да. Бул эмне үчүн мынтип калды? Аны уруп согган, сен мынтип калдың, ана сен катуу сүйлөбүйдүң, ана сен тиңдей кылдың деп баласын кекетпей, тескерисинче көзөмөлгө алып, бул каяка барып келип атат, ким менен сүйлөшүп келип атат, эмне ичип, эмне кылып жүрүп келип атат деп ошону көзөмөлгө алыш керек. Айтышат эмеспи? Досуңдун жакшы экенин билгиң келсе, анын досу менен сүйлөш дейт. Анын досу баягы кыргызда, орусда деле айткан, балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт дегендейчи. Адам ошо чөйрөдө жүргөндө ошого калыптанып баштайт да. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман дегендейчи. Анан жанагындай болуп баштаганда мугалим дагы бул жерденчи, тарбиячылар дагы, ата эне дагы көзөмөлгө алыш керек. Ошо эмне үчүн ушинтип баратат депчи. Аны эч качан заманга байлабаш керек да. Бере койсуз. Азыр ошол айтып кетпедиңизби, пасттык жөнүндөчү? Ошол пасттык адам кылып алса, ошонун кандай жолдор менен арылса болот, ошо адамга кандай жардам берип, кандай ушул кеп кеңешиңизди айтып кетсеңиз, кантип арылсак болот? Эң биринчиден жакшы мамиле керек. Ал адамгачы, пас адамгачы. Айтып атпайбы, жана кемсинтпе депчи. Пас адам сөзсүз бир жеринен кем болуп атпайбы, Ошо кемчилигин айтпай, тескерисинче деген сен жакшысың, бирок ошону мындай алып таштасаң депчи. Сен жакшы эле сүйлөйсүң, бирок бул сөздөрүңдү таштасаң деп, мисалы үчүн бирөөлөр какшыктап сүйлөгөндү жакшы көрөт, ал ошондон ырахат алат да. Мен кыйын болуп тигини жаап, оосун жаап таштадым депчи. Анан ошол убакта сен айтышың керек. Сен аябай жакшы сүйлөйсүң, сөздү жакшы табасың. Анан бирок сен ушу жаман сөздөрдү кошпой мындай жакшы жагын айтсаң, жакшы жагына оодурасың да. Ошентип оодурса болот адамга жардам бериш үчүн. Же болбосо бир иш кылып атса деле, ай бул болбойт, жарабайт, деп, ары деп, бери деп, ыргытып ошентип аткан болсо, ай аракет кылып көрөлүчү, бул деле боло турган иш деп ошону жакшы жагына оодарып, жакшы кылып оңдоп койсоң, чын эле болот турбайбы депчи, ошентет. Мисалы үчүн бирөөлөр менен досторуңар деле бирөөңөр менен урушуп кетти, чатакташып кетти, кыздар таарынышып кетти деп коелуң. Анан ошону деле калыстык көз менен карап туруп, экөөнү тең кемсинтпей, ошонун кемчилдигин жаап, жакшы жагын көтөрмөсүң, ал сен оюн туура эмес түшүнүп калдың го, ал мындай эле кыз болчу, сага жакшы эле айтайын деген, анан сага шакаба же болбосо жанагындай тамаша кылып айтайын десе, сенин көңүлүң ооруп калды го деп бири-бирин мындай журулуштуруш керек да, негизиненчи, журулуштуруш керек. Бул кыскасын айтканда баягы элчиликтин белгиси. Жакшы, чындыгында эле ушу адамдар кээде ушу бири-бирибизге акыл үйрөтүп болобу, жөн гана кеп кеңешсиз айтып болобу, бир одоно сүйлөп алып, анан бир сонун бир адамдын жай көңүлүн кышка айландырып алган учурларыбыз да болот да. Ошондой учурдан кантип сактаныш керек? Бул эми бул убактылуу нерсе да, анан ошол убакытты көпкө чойбош керек. Кайра адам ойлонуш керек да. Адам бир көңүлү чөгүп турган убакта, бир нерсеге капа болуп турган убакта бирөөнүн сүйлөгөн жакшы сөзү дагы тескери кабыл алынып калат да. Ошо маанайга жараша да, көңүлгө жараша. Көңүл чөгүп, анан адамдын өзүн байкаш керек.
мен ушинтип жакшынакай эле сүйлөп аттым эле, эмне үчүн жаман кабыл алды деп. Балким ошонун бир көйгөйү бардыр, бир жетишпеген жагы бардыр. Же бирөөдөн ыза болдубу, же болбосо дагы бир турмуштун бир жаманчылыгын көрдүбү. Эмне үчүн адам өзү ошол көңүлү калган киши өзү ойлонуш керек. Мен эмнеге кабыл албай койду? Мен жакшы сүйлөбөдүм беле деп тескерисинче ошол адамдын маанай, ошол убактагы маанайын, ошол убактагы көңүлүн изилдеш керек да. Аябай туура айтып атасыз да. Чындын эле биз жаштарда, биздин арабызда окуп аткан учурда деле, мисалы бир курбу кызыңга барып, бир аябай сен сонун бир маанай менен барып чууркап барып сонун сүйлөсөң, ал сени бир кагып коет го. Сен ошондо аябай бир көңүлүң сынып калат го. Демек ошондо ошентип ойлонуш керек экен да. Эмне үчүн деп ошонун бир маңызын, тамырын издеш керек экен да. Ошол эмне үчүн мени кагып салды депчи. Себеби сен аласаң болбосо, бересең болбосо, сен жакшы бир сүйүнчүңдү бөлүшкөнү барсаң эмне үчүн кагып салды? Тескерисинче, ошол кыздын бир көйгөйү болуш керек. Же ошондо көңүлү чөгүп, маанайы пас убактысында айтып алган убагын буруш керек деп сен өзүң ойлонушуң керек да. Ошондо кайра эртеси күнү кайра албазга барышың керек да. Ошол эркиндечи жай түшүндүрүп, мен мындай жакшы ниет менен ушинтип айттым элем, сен ушундай туура эмес кабыл алдың, балким башың ооруп аткандыр. Башы ооруп аткан кишинин эч ким иши жок го деп, башы оорубаган кишинин Кудай менен иши жок дегендей, сен балким башың ооруп атканда мен ушундай айтсам сен кабыл албай калдың. Эмне себеп болду деп сурап, ошону тактап билиш керек. Туура, чынында дайыма эле көңүлүбүз түшүп калат да. Мен сонун ниет менен айтсам, ал мени монтип салбады деп аябай капа болгон учурубуз болот да. Анан негизи эле сиз ушул адамдарды көргөндө баягы турмуштан бир чоң сабак алган инсансыз да. Анан баягы турмуш мени окуп бүтпөс сабагым дейт эмеспи? Анан адамдардын пасттыгын, адамдардын бийиктигин сиз эмнесинен билесиз? Эми адамдардын баягы тегине жараша акыл эсине дагы байланыштуу болот албеттечи. Анан акылы кичине кемирээк адам болсо ага теңелбеш керек. Кайра аны мактап, аны мындай өтө мындай бир ачуу эмесин көтөрбөйчү, ошончу керек да. Бийик адамдардын пасттыгынчы, алардын көз карашынан эле билсе болот да. Кээ бирөөлөр болот да, бир жардам сурап бардым деп койчу. Чоңго жардам сурап бардым. Ал ушунчалык эгилип, жагылып, апакелеп, ушундай жакшынакай сөздөрүн айтып, мен монтем, тигинтеп деп жиберет. Мен ошондо эч качан ишенбейм ал кишиге. Ишенсем дагы 50% ишенем да. Себеби дегенде, ал ушундай жасап, момтип салам деген кишинин өзү мындай өзүн жогору коюп баарын кыйратса, ал кыйратпайт деле. Жардам берсе деле жарытпайт дегендейчи. Адамдын көзүнөн, анан сөзүнөн окуган илгерки адамдарчы. Кээ бирөөлөр бар да, колунда анча деле жок, бай эмес, анан барсаң ушундай көзүңө карап тигилип туруп, кандай кылыш керек? Сени менен кошо кайгырыпчы. Анда мондай кылсак болобу? Сага акыл, кеңеш, кайра сенден кеңеш сурайт. Анда муну мондай кылып койсок болобу? Муну мындай кылып койсок тигиндей болобу деп кеңеш сурап, өзүң менен акылдашкан киши сага жардам берет деп, мага жардам берет деп эсептейм. Мен ошондон баягындайм да. Чындыгында эле баягы көп нерсени убадалап коюп туруп, бирок аны аткарбай калсаң аябай ага да кыйын, сага да кыйын да. Кандай суроолор бар? Жаңы эле ошо баланы тарбиялоо боюнча кеп козгодукпу. Эми баланы бул жаштык кылды, мастык кылды деп айтып актоого болот да. Ал эми азыркы заманыбызда ушу улуу муундардан да пасттыктарды көп эле көрүп жүрөбүз да. Аларга кандай актоо тапсак болот? Деги эле эмне үчүн биздин улуу муундарыбыз ушундай куракка келген күндө дагы ушундай пасттыктарды жасап жатышат? Ошо сурап жооп берип коесузбу? Бул эми убакыттын жүрүшүнө жараша жанагы өттү да, өтүп отуруп, анан кийин канына сиңип калгандан кийин баягы катып калган нерсени эритиш өтө бир топ убакытты керек кылат да. Катып калган нерсени. Жумшак нерсени бат жууп кетирип койсо болот. Кирди деле бир жаңы кирдеп алган кийимди жууп кетсең бат кетет да. Анан көпкө чейин сакталып калганда ал так калып калат да. Ошонун бириндей эле улуу муундагылардын жанагы сайыз убактысында тең укуктуусуң деген тиги тема менен көпчүлүгүн эми биздин айымдарды бузду.
Себеби орун таппай калышты буларчы. Мен тең укуктуумун деп эркек менен да тең болот, же болбосо бала менен да тең болот, же болбосо өзүнүн теңтуштары менен да тең болот дегенчи. Ар кимдин өзүнүн орду бар да, ошол ордунан адашкан кишини оңдош көп. Жана Москва бир жылда курулбайт дегендей, ошол адам канча жашта болсо оорусу деген ошончолук ырбаган да аныкычы. Аны оңдош кыйын, а жаштардыкын оңдош бат. Эми ага оңдолбойт деп жөн койгон болбойт. Албетте жакшы мамиле жасаш керек, ага дагы туура жол көрсөтүш керек. Мисалы үчүн туугандарың болобу, же болбосо ата энең болобу, ошого баласы туура мамиле жасап отурса, алар деле ийип эрип дегендей оңолушат. Анан тирешүү көп болгон жерде эч качан оңолбойт. Атам деле мынтип атпайбы, энем деле мынтип атпайбы, же болбосо тиги досум деле мынтип атып деген тирешүү болгон жерде оңолбойт. А тирешүү болбой жанагындай бири-бирин түшүнүүчү болгон убакта убакыт көрсөтөт. 5 күндө же 1 айда оңолуп калат деп айтпайм, бирок убакытта бир канча убакыттан оңолот. Сиз айтып атпайсызбы, ушу пастыктын айынан өкүнүчкө да барышы мүмкүн депчи. Ошол өкүнүчтөн чыгуу үчүн ал адам биринчи өкүнүчүнөн чыгышы керекпи, же пастыгын жок кылыш керекпи? Ошонун жолдору барбы, ушул өкүнүчтөн чыгып, же болбосо пастыктан чыгып кетүүнүн? Оюн өзгөртүш керек да. Эң биринчи оюн өзгөртүш керек. Эмне үчүн мен ушул өкүнүч кабыл болдум, эмне үчүн ушул пастыкка бардым деп, эң биринчи жана башында айтпадымбы, ойду таза кармаш керек, ойду багыш керек. Ошо оюн өзгөрткөндө анан жана пастыгы да кетет. Ошо жанагындай эле бир коркунучтун эсебинен, мисалы үчүн бир эки бала урушуп кетти деп коелу. Анан ал экөөтөң колунда таягы бар, сойлу бар жеңнүчү. Анан тиги чапкычакты мен чабыйын деп чабыйып жарадар кылып таштабадыбы, Ошону ойлонуш керек. Эмне үчүн мен ушундай кылдым депчи. Оюн тазалап, анан кийин ошол ойду баккандан кийин, ойду бакканда ал жакшы жакка барыш керек да. Эрегишпейчи, жок ырас эле өлтүрүп таштадым, же болбосо чаап таштадым дебей, мен ошо боорору деген болуш керек да. Буяка дилге мен туура эмес жасап алдым. Ошону кантип кайра калыбына келтирем, же болбосо кандай кечирим сурайм деп адам оюн жакшы жакка бурса, анан пастыгы жоголот. Жакшы. Кенже эжесте кандай суроо бар? Менде кичине толуктоо, жанагы улуу кишилерге болгон пастыктап айта кетпеди бул кызыбыз. Бул улуу кишилерде ал адамдарды өзгөртүү өтө кыйын, улгайып калган адамдарды. Анткени ал жаш кезинде өзгөрүлбөгөн адам улгайганда эч качан өзгөрүүгө барбайт. Аларды сыйлап гана ал жагын ошол пастыкты көрүп аткандан кийин кийинки мундар бизде ошондой болбойлу деген сабак алуу булчу ошондойдун бул жагы жаман турбайбы, ушундай пастык болуп атпайбы, ушул мен дагы ушундайга барбайын деп жакшы жакка өзгөрүү сабак алуу, ал деген адамдын кемчилигин көргөн адам ошондой нерсе менде да бар, ошону мен да ушундайды жасабайын деген сабак алуу нерсени көрсөтөт. Бул жашоонун мыйзамы деп кабыл алышыбыз керек. Анткени баягы айтылып кетпедиби, тилеги тегиз адам жок депчи. Карыларыбызда да жакшы адамдар өтө көп, анан пас адамдар да өтө көп. Жаштарда дагы канчалык кайсаң дагы оңолбогон балдарыбыз бар. Аларды дагы аны жаман жакты көп көргөн адам жакшы болууга, өзгөрүүгө, өзүгө жумшаш керек да. Туура айтасыз. Ал жакшы жакка өзгөрүүнүн бир көрсөткөн Кудайдын жараткан дейбиз, ошону көрсөтүп аткан бизге өзүнүн жолу деп кабыл алышыбыз керек дагы. Өзгөрүүгө жол алышыбыз керек. Ошол. Туура айтасыз. Чындыгында эле ошо улууга баягы урмат деген жакшы нерсе бар да, ошондуктан биз улууларга канчалык сый кылсак, сыйга сый, сыраякка бал дейт эмеспи? Анан бир Алыкулдун сонуну бар го, жылаан кызын колдон кармап ой балам депчи. Алыкулдун бир ушунчалык кенендигин да айтсак болот, Андыктан баягы бул адам пас адам экен, улуулар деле пас болуп атпайбы дегенден биз жаштар алыс болушубуз керек, Сыйга сый деген бар, ошо улуулардын бир катачылыктарын көрүп, улуулардын кетирген кемчиликтерин көрүп, биз оңдолушубуз керек экен да, Ошо мен деле жанагы маршруткага түшүп атканда улуу айымдар бир
өтө толук айымдары жанагы шым кийип алышып, анан кыргыз койдун куйругундай кылып өтө албай жанагы өтмө Жолду колунан тосуп жолду дегендей. торгоп ушинтип турганда мен өзүм уялам. Айланайын, ушу юбка эле көйнөк эле кийип алса болмок экен, ушу денесин тетигинтип бөлөк сала кылбай депчи. Анан ошону көрүп туруп, анан кийин биздин жаштарыбыз кантип анан эме болот. Эми ошол бул жаман көрүнүштөн жакшы сабак алыш керек да. Туура айтасыз. Кыргыздар айткан, битке өчөшүп, көйнөгүңдү Көйнөгүңдү отко салба деп. Ал жаман нерсени көрдүңбү, ошондон ирэнчип, мен дагы ушундай болуп калбайын депчи. Тиги деле ушинтип жүрбөйбү, бу деле ушинтип жүрбөйбү дебей, мен ушундай болуп калбайын деген сабак алыш керек да өзүнө. Туура айтасыз, чынында эле медалдын дагы эки бети бар дегендей, ошо биз жаман адамдан дагы бир жакшы жакты көрүшүбүз керек экен. Сиз айткандай, жөн гана ошо коомдук транспорттагы бир жагымсыз нерседен, жагымсыз көрүнүштөн дагы биз жакшы нерсени алышыбыз керек экен. Биз отурганда, мисалы үчүн, жол мындай бошотуп, анан кийин орундук бошотуп берсе, балам же кызым, бактылуу бол, өмүрлүү бол деп койгон сөз оозуман чыкса, алгысындагы жүрөгүнө кичине бир мээрим калат да, батасын берип атат депчи. Анан былч этип барып отуруп алса, эки учтук мынтип кайчалаштырып, анан тигил экинчи алгыс же бала ордун бошотуп береби? Ооба да. Экөөндө тең мындай карым катыш болуш керек да, ал сый урмат кылып, орун бошотуп берип атат. Ошо карган киши дагы алкоо болуш керек да. Балам, кызым, өмүрлүү бол, бактылуу бол деп койсо, алгысындагы кичине жүрөгүнө мээрим кирет да. Ошондой ар бир нерсенин бир мындай баягы таяктын эки жагы бар дегендей, бири-бирине жообу бар. Ушундай болуш керек. Алгандын берген болот дегендей эле турбайбы? Анакей бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы адамдардын пастыгы болду. Эми ушул бүгүнкү биздин теманы жыйынтыктоо иретинде өзүңүздүн сөзүңүздү айтсаңыз, эркин микрофон сизге. Эми ушу адамдардын пастыгын эми айта берсе сөз көп дегендей, бул жарым саат убакыттын ичинде баарын толук айтканга болбойт. Себеби деген суроого дагы жооп бериш керек. Албетте бул сабакты улантса деле болот, бирок убакыт тар дегендейчи. Эми жанагы жамандан жакшыны көрө бил дейт. Актан караны тааный бил дейт. Карадан акты тааный бер дейт. Жанагы инь-янды деле карасаңар, аппак болуп турат, анан бир точка көзүндө карасы бар. Ошо карасын багып отурсаң, караны багып отурсаң, кара болуп кетет. Акты багып отурсаң, агарат деген ой менен силерге ар дайым кыздарым ушу жамандан жакшыны көрүп, билим алып, келечекте бир улуу, моон, таза инсан болуп, элиңерге, жериңерге кызмат кылып, анан асыл тукумдарды өстүргөн инсандардан болгула деп бата бермекчимин. Амин. Амин. Ак батаңыз кабыл болсун. Сизге дагы бекем ден соолук каалайбыз. Багы мен картайдым деп багы күнүгө бир өкүнбөстөн, мен тагдырдан дагы бир жылды жеңип алдым деген бир оптимисттик көз карашта жашоону улантыш керек экен, апа. Анан чынында сизге рахмат. Ушу ааламдашуунун доорунда бирин-бири карабаган, зуулдаган заманда ушундай бир акыл кебиңизди айтып, сонун сабак болду да. Мындай сабакты чет өлкөдө же бир башка жерде жүрүп мындай сабакты уга албайсың, Мисалы, ушундай эле бир мындан дагы бир төмөнүрөөк сөздү угуш үчүн башка мамлекетте акча төлөп жазылып барууга, а бизге ушундай бир нарктуу апаларыбыз турганда биз бактылуу кыздарбыз да. Мына ошо акылдуу апаларыбыздын сөзүнөн да биз сонун бир тарбия алып, сонун бир турмуштун мектебинен өтсөк болот. Сизге чоң рахмат. Бекемден соолук каалайбыз сизге дагы. Ал эми бүгүн сиздер менен чогуу Манас Жаңгыры телеканалында нарктуу коом долбоорунун энелер мектебинин турмуш сабактарында бирге болдук. Бүгүнкү биздин темабыз адамдардын пастыгы болду. Темабыздын лектору нарктуу эне Исакова Жийдебү апабыз болду. Ал эми сабагыбыздын психологу, серепчиси Кенже жекебиз, ал эми кыздарыбыз болсо Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинин кыздары. Ал эми кызматыңыздардан мен Элнура Шакирова болдум. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар. Ар бир үйдө жылуулук жана ынтымак ыйман кетпесин.